Ассалаумалейкум туғандар. Мына бүгін 18 декабрь 2025 жыл. Мына жолдың бары тайғалақ, қар. Бирок мен машинамдын дөңгөлөгүн экөөсү летний, экөөсү зимний. Жүрөм, Кудайга шүгүр, нормально айдап. Эртең мен саат 8-де жумушка чыккам. Яндекс таксиге. Азыр түнкү саат 12 болду. Ошондо так 8-ге 8 12, 16 саат такси кылыппын. 16 saat takside bir 2 saat tez algan bolsam где-то 5500 сом акча табыпмын. 16 сааттан 2 saat tez алган болсам 14 saat. Бул деген өтө күлкүлүү да, мындай айтканда өтө аз Яндекс таксиде. Мейли таксини кылуу мейли. Эми жигиттер мындай да, урматтуу айдоочулар деп коеюн. Урматтуу бишкекчани шаарлыктар или гости столицы, Бишкек шаарынын коноктору. Машина айдаган боюнча биздин 70% деп эле коеюн, көп эле водительдер правиланы билишпейт или сакташпайт. Мисалы, элементарный да, кетип баратам деп кой. Мен мисалы кетип баратам, азыр могу деген Шабдан Батыр көчөсү. Могу жер Абуз болчу. Элементарный бизде поворот мисалы күйгүзөсүң солго чыгыш үчүн. Поворотты жандырсаң, поворотты көрүп турат дагы, бирок кое бербейт. Таң калыштуу да. Эмесе бир 20да баратат пробкада. Расстояние 1-5 метр, 10 метр жетишет. Кое бербейт. А ошол эле кое бербеген адамдын өзүн карасаң, өзү поворот жандырып кирет башка бирөөгөчү. Мен бүгүн бирөөнү карап турам, водительди киргизип атам, поворот жандырды. Кое берип койдум. Арыраак баргандан башка бирөө ошондой поворот жандырып кирейин десе, аны киргизбей атат. Бул деген мындай айтканда вообще наглость да. Көп адамдар поворот жандырганды да түшүнбөйт. Поворот жандырганда значит адам бурулуп атат. Ошол водитель бурулуп атат солго. Оңго жандырса оңго бурулуп атат. Артынан келип сигнал басып атат. Бул эмне деген бизде деген 70% водительдер, айдоочулар, водительский солидарность деген түшүнбөйт вообще. Мындай айтканда бири-бирин кыргызча айтканда бири-бирин сыйлабайт. Жөн эле сигнал баса берет. Мисалы, ал Европа, Американы айтпай эле коеюн, Орто Азиянын мисалы чоң шаарлардын Ташкент, мисалы 10 миллиондой калк бар да. Алматы, чоң шаарларды. Андан кийин Астана, көп шаарларга барып машина айдап келдим мисалычы. Мегаполис мисалы Москва. 20-30 миллион калк бар. Миллион калк бар Москвада машина айдап келдим. Такси кылып иштеди мисалычы. Москвада ошончолук машина көп, пробка болса дагы поворот жандырсаң сразу кое берип коет. Түшүнөт, артта келе аткан водитель. Значит бул киши чоң жолго чыгып атат. Кое берип коюшат деп түшүнөт. Бизде деген наоборот. Поворот жандырсаң кое бербейт, өткөзө берет. 5 машина өтөт, 10 машина өтөт. Акырында айла жок, айнектен колуңду чыгарасың, кое берип койчу дейсиң. Ошондо алар түшүнөт. Бул чыга турбайбы деп. Колуңду айнектен чыгарсаң, көтөрсөң, анан кийин эмне кылат? Кое берип коет. Кол чыгарыш негизи шарт эмес, просто поворотты күйгүзүш керек. Оңго эле, солго. Ошондой туугандар. Мындай айтканда водительдердин көпчүлүгү праваны сатып алган же окуган эмес, же болбосо правиланы аткаргысы келбейт. Айдагандарын карасаң, мындай полосада кетип барсаң, капталынган, оң жагыңан, сол жагың келип жөн эле кымчылат, мындай. Кээ бир водительдерди мындай тупой деп койсом болот да. Жип айдаган мындай, айдеңи капкараңгы болгон мындай. Вообще ичинде адам билбейм, айдаган вроде жип, чоң эле машина да. Кымбат болгон машина айдап барат, бирок ичинде адам тупойлор бар экен. Тупой эле деп коеюн. Бар эмес эми кээ бирлер. Ошондой. Эми туугандар түйүнө комментарий жазгыла кадимкидей. Жамандагыла, мен туура эмес айтып атсам, туура эмес деп жазгыла. Туура айтып атсам, туура деп жазгыла. Кудай буюрса, такси боюнча блогерди баштадык. Кийинкиде скутермен чыгабыз буюрса жолго.
Андан кийин велосипед менен чыгабыз. Пока Бишкек шаарында жолдо эксперимент кылабыз буюрса. Бир аз сүрдөн сүйлөп атам, камерага биринчи жолу чыгып атам, биринчи жолу ушундай общий элге видео тартып атам. Ошон үчүн тура түшүнүп коло, комментарий жазсаңар болот. Жамандап жазсаңыздар болот. Сөксөңөр болот дегендей. Урматтуу водительдер, жол тайгалак. Расстояние турмуш тепкенди билбейсиңер основнойчу. Келип атасыңар, азыр жолдо баары авариялар көп. Сүзүшкөндөр көп. Эмне ал? Бул деген машинанын көбү правон сатып алган. Же болбосо убагында окубай алган. Знание жок да, мындай айткандачы, Бишкек шаарындачы. Аны моюнга алыш керек. Ошон үчүн урматтуу айдоочулар, машинаны айдап чыгаардын алдында биринчи эрежени үйрөнгүлө. Практиканы кыл, анан кийин жолго чыккыла. Өзүңөргө кошулуп башка бирөөлөрдү кыйынчылыкка, ДТПга, аварияга, даже өлүм житим болуп кетип атат жолдордо. Мына мен күндө Бишкек шаарында жок дегенде 14 саат, 15 саат такси кылам мен. Жолдо көрүп атам. Даже машинанын артынан баратканда билем ким айдап баратканынчы. Такси айдап баратабы же аял киши айдап баратабы. Ошон үчүн силерден суранам. Машина айдагандын эрежесин, жолдо жүрүүнүн эрежесин сактаңыздар. Аты жөнүм Бакыт.